Мына жалпы көрермандар кыргыз экенибизге сыймыктанып, кыргыздын ушундай бир баалуу, ушундай бир кооз кереметтүү жерлеринде жашап жатканыбызга сыймыктанышыбыз керек экен. Саламат Садыкованын аткарысындагы Өрүк зарга кетел аттуу чыгарма жаңырып өттү. Биз болсо программабызды улантабыз, экранга жакыныраак чакыралы, себеби жандуу музыкадан рахат алып, жалпыңыздарга жагымдуу ырларды аткарабыз. Бүгүн студиябызды шаңга бөлөп, шаңкылдап, ушундай бир кыргыздын уюткулуу мурасы болгон кыргыз оймо чиймелери менен кийинип келген биздин жагымдуу тобубуз келип турат. Ага чейин сиздерге айтып өтөйүн, эгерде биздин келген ушундай меймандарыбызга кандайдыр бир кызыккан суроолоруңуздар болсо, же болбосо жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 0312. Ошондой эле социалдык тармак WhatsApp тармагыбыз иштеп жаткан учуру 995 23 81 номерлерине SMS каттарды узатсаңыздар болот. Анда жалпыңыздарды көтөрбөстөн биздин келген сыйлуу конокторубуз менен тааныштырып алалы. Ысык Көл областына караштуу Ак Суу районунан келип калган биздин Боз Салкын элдик ыр-би ансамбле келип олтурат. Анда ким десеңиздер, Кайрат Жумадылов топтун мүчөсү, Бакыт Уметов, Бурул Сагынбаева, Жанара Өмүралиева, Жеңиш Көкүмбеков, Кымбат Азизова. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен кош келипсиздер. Маанайларыңыздар кандай? Ушундай бир бардыгыңыздар караңыздарчы. Кооз болуп, ушундай жалпы көрөрмандарга жагымдуу бир эмоция тартылып атасыздар. Анда алгач эле келиңиздер, жалпы көрүп аткан биздин көрөрмандарыбызга бир жагымдуу жүрөктөгү ырды аткарбайлыбы, чогуу биргеликте? Сезdim beken, duydum beken, mahabat yüzün çertem mindanecek. Barızı ölmez bolup sağlarınalar, paranın kareginde kaldı beken. Barızı ölmez bolup sağlarınalar,
Ай баракелди, кол чабуулар болсун, терең ыраазычылык билдиребиз. Мына жалпы көрөрмандар бизде өзгөчө элдик ыр би ансамбли Боз салкын тобу сиздерге жарым саат алкагында сонун музыкалык чыгармаларды тартуулайт. Андыктан биздин ушул топко сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздар же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн 592070 шаарыбыздын коду 0312, ошондой эле WhatsApp тармагы 995 23 23 81 номерине байланышка чыгып SMS каттарды жазсаңыздар болот. Жакшы, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай булактагы кездешүү аттуу жакшы бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен ушундай биздин жалпы көрөрмандарга жакшы ырларды аткардыңыздар. Анан негизи эле мага кызык болуп атат, ушул Боз салкын деген топ эмне үчүн Боз салкын деп аталат жана ошондой эле ушул топто канча адам эмгектенет, канча таланттуу инсандар бар, ушул боюнча маалымат берсеңиздер көрөрмандарга. Мен уруксат болсо менен кутман кечиңиздер менен. Боз салкын элдик ыр би ансамбли бул абдан чоң ансамбль. Ичинде 24 штат бирдигинде кызматкерлер эмгектенет. Андан сырткары ошо 0,5 ставка менен биз жаштарды алып, ошол менен башая бир 30 чакты киши эмгектенебиз. Бул өкмөттөн каржыланат. Элдик ыр би ансамбли да айтылат. Анан бул нерсе биз 7 дубанда ачылган. 1981-жылы ачылган июнь айында. Ошондон бери мынакей андан бери 81 болсо, азыр 41 жылдын жүзү болуп, чачырап кетпей, чарчап калбай мына ушул күнгө чейин доор сүрүп келатабыз. Аркабыздан жаштарды тарбиялап дегендей. Анан ошо Ыбрай Туманов атабыздын Боз салкын күбөсүнөн коюлуп калган бул ансамбль. Легендага айланган чоң ансамбль десек жаңылышпайбыз. Баракелди. Демек 30тан ашуун кыргыздын бир таланттары ошол кыргыз маданиятына салымыңыздарды кошуп келе жатасыздар. Жакшы. Анда сиздерди көп көтөрбөстөн Айтор кандай учур болбосун көрдүңүздөрбү, баягы кыргыз маданиятына өз салымдарын кошуп, ушундай бир биздин маданиятыбызга кызыккан жаш таланттарды тарбиялап, аларга жол көрсөтүп, ушундай бир кыргыздын уюткулуу мурасы болгон комузда, жел каякта ошондой эле кыргыздын жакшы бир аспаптарында Айтор кандай болбосун маданиятка өз салымдарын кошуп, мына ушинтип атарытып алыстан Ысык көл жергесинен келип олтурган биздин Боз салкын элдик бір ыр би ансамбли келип олтурат. Төмөндө эжекебиз айтып өттү. Бул топто негизинен эле көптөгөн адамдар эмгек кылат экен. Бизде болсо азыр түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кушак кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы. Түз байланыштасыз. Алло, кутман кечиңиз менен сиз түз эфирдесиз. Алло, угарман. Кутман кечиңиз менен кош келипсиз. Алло. Алло, кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы түз байланыштасыз. Десек, бизден угарманыбыз эмнегедир бизден узап кеткен экен. Сиздердин эсиңиздерге салып өтөлү, WhatsApp тармагына чалууларды кабыл албайбыз. Болгон SMS каттарды бизге жөнөтсөңүздөр болот. Чалуу үчүн 592070 шаарыбыздын коду 0312 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Бизде кайрадан түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алыстап кетти. Келиңиздер эми маегибизди улайлы. Ушул 30дан ашык биздин ушул ансамбльде өзүнүн кызматын кылып жүргөн жаш таланттар бар экен. Анан кандай иш-чараларда кызмат кыласыздар көбүнчө? Ак Суу район, Ысык көл областынын Ак Суу районундагы маданият үйүнүн алдында уюштурулган Боз салкын элдик ансамблибиз биздин жергебизде эч кандай маданий иш-чара өтпөй койбойт да. Баягы биздин ансамбль баардык маданий иш-чаралардын активдүү катышуучусу. Демек, сиздер бар жер ыр майрамга өзүнчө бир бөлөнөт турбайбы? Келиңиздер анда жалпы көрөрмандарды көтөрбөстөн дагы бир музыкалык чыгарма тартууласак. Ушу Замирбек Үсенбаев агабыздын өзүң бил деген чыгармасын аткарып берели.
Ай, баракелди, кол чабалар болсун. Жалпы көрөрмандар, мына ушундай сиздердин жан дүйнөңүздөргө азык берип, музыкадан сиздерге дем күч беребиз. Ошондуктан бизге байланышка чыгып келген меймандарыбызга жылуу пикирлериңиздер же жөн гана өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыккан суроолоруңуздар болсо, байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн 592070 шаарыбыздын коду 0312 номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. А бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Десек, угарманыбыз, көрөрманыбыз байланыштан узап кеткен экен. Жалпы көрөрмандар бизге байланышка чыгып жатканда бирдикти эске алуу менен байланышка чыксаңыздар деп эскертип келели. Анда кийинки көрөрманыбызды кабыл алабыз. Алло, кутман кечиңиз менен 5 канал Ак чөлмөк программасы. Саламатсызбы? Алло, кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы түз байланыштасыз. Кутман кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен? Десек, байланышта бизден көрөрманыбыз узап кеткен экен. А бизде болсо жарнамалык тыныгуу, андан соң кайрадан сиздер менен көрүшөбүз. Ай бүтүндө биз ойнодук ак чөлмөк. Эфирибизде жагымдуу мүнөттөр менен алдыга гана улайбыз. Биздин келип калган меймандарыбызга WhatsApp тармагынан келип калган SMS каттар бар экен. Мүмкүн болсо окуйлуу, саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен ушул топ. Сиздер бизге аябай жагасыздар. Дайым эле булбулдай болгон үнүңүздөр өчпөй кыргыз элибиздин маданиятына SMS каттарды узаткан экен. Калоо тилек айтып, аякы 45 менен бүткөн абонент. А бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Кутман кечиңиз менен, сиз түз байланыштасыз, кош келипсиз. Алло, кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы. Түз байланыштасыз. Кутман кечиңиз менен. Негедир биздин кутман кечиңиз менен. Алло. Келиңиз, уялбай тартынбастан келген меймандарга кандай каалоо тилектериңиз, сөздөрүңүз бар? Алло. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Каалоо тилектерди узата бериңиз. Кандай суроолоруңуздар бар? Мүмкүн болсо бизди байланышка чыкканда бизди телевизордон эмес, уюлдук телефондон. Жана ошондой эле менин эжейим Жанара Өмүралиева эжейиме салам жолдойм дедим эле. Ишиңизге ийгилик, эжей, өмүрүңүз узун болсун, эл соолугуңуз чың болуп, ошентип эле жаркырап жайнап жүрө бериңиз. Сиздей устаттын шакирти болуп калганыма аябай сыймыктанам. Бар болуңуз, аман болуңуз эжей. Баарыңыздардын иштериңизге ийгилик каалайм. Мына ушундай сонун каалоо тилек болду. Келиңиздер, эми ушундай бир жагымдуу каалоо тилектен кийин ырдабасак болбойт го? Сөйлөдү, ошо сүйлөгөн кыздарыбызга арнап биздин жигиттерибиз ырдап койсун, Мырзалардын атынан, Сар болду бир жарык этип карашыга чырмалды сүйүнүп сарсасына сезимди козгоп кой ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына сезимди козгоп кой ошол таңда сен кеттиң эй жылдыздардын арасына жей албай ошол таңда мен эсимди өзүмдү издеп келдим мен эсимди алтынып ак таңдардан тозоюнчу а балким акбул келесимди алтынып ак таңдардан тозоюнчу а балким акбул келесимди алтыным сүйгөн жарым асылса
Баалар болсун, бар болуңуздар, ушундай булбулдай үнүңүздөр менен кыргыз элине кызмат кылып жүрөңүздөр. А бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы, алло. Байланыштасыз, мүмкүн болсо келиңиз. Кандай каалоо тилектериңиз бар? Алло. Байланыштасыз. Эжеке келиңиз. Угуп атасызбы бизди? Жалпы көрөрмандардын эсине салып өтөлү, бизге байланышка чыкканда бизде уюлдук телефондон тыңдасаңыздар, бизге дагы тоскоолдук жаратпайсыздар, жана ошондой эле өзүңүздөргө дагы тоскоолдук болбойт. А бизде болсо дагы бир көрөрманыбыз байланышта бар экен, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен. Алло. Саламатсызбы? Ак чөлмөк программасы. Түз байланыштасыз. Алло. Алло. Десек, угармандарыбыз эмнегедир уялып атат окшойт. Ошо сүрдөп атат окшойт. Сиздерге суроо бергим келип атат. Негизи топто 30тан ашык адам эмгек кылабыз деп атасыздар да. Анан топко кантип кире алат? Биздин жалпы көрөрмандар. Анан тобуңуздарда эң жаш курагынан алып карасак, канча жаштан баштап, канча жашка чейинки биздин адамдарыбыз эмгек кылышат? Биздин ансамбль баягы жаш өзгөчөлүгүнө 16 жаштан баштап алсак болот да. Училищелерде жанакы орто окуу жайларда окуган студенттерибиз да келип бизде эмгектенип, ошо такшалып, ырдын, бийдин ыкмасын үйрөнүп, ошентип отуруп анан баягы баралына жеткенде кадимкидей бир штаттык бирдикте отуруп зарплата айлык алып иштешет. Анан биз баягы көбүнчө бизди көрүп эле жаштарыбыз өздөрү тартылышат да, реклама кылып бизге келгиле деп деле мындай эме кылбайбыз, бирок келген жаштарды биз кабыл алганга аракет кылабыз. Биздин ансамбльде баары музыкалык билими бар. Жогорку билимдүү бүт баардык кесиптештерибиздин баары ошондой мыкты адамдар. Мына бул турган жигиттерибиздин баары бийчи, турган кыздарыбыздын баары бийчи, универсалбыз, ырдайбыз, бийлейбиз, роль ойнойбуз, мына ушундай. Анан бизди көргөндө ошо келечек муундарыбызда жаштар дагы ошо бизге суктануу менен карап анан келишет. Биз аларды сөзсүз алганга аракет кылабыз, билими жок болсо окутканга аракет кылабыз. Анан ошентип тарбиялап келатабыз ошо күнгө чейин. Алардын дагы бир таланттарына карайып турбайсыздарбы? Шык жөндөмүнө карашат. Өзү тартылып келет бизге. Ошо. Демек, жалпы биздин таланттуу телекөрүүчүлөрүбүз бар, жаш муундар дагы сиздердин топко. Кабылчылар болсо келсе, кабыл аласыздар. Анан эми бул маданият тармагы бизде көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Сиз түз байланыштасыз, Ак чөлмөк программасы. Мүмкүн болсо суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Кутман кечиңиз менен. Алло. Түз байланыштасыз. Угуп атабыз. Түз байланыштасыз, эжеке. Кандай каалоо тилектериңиз бар? Алло. Байланыштасыз. Саламатсыз. Саламатчылык, кош келипсиз. Алло, саламатсыздарбы? Угулуп атат. Кандай каалоо тилектериңиз бар? Алло. Байланыштасыз, салам айтып коюңуздарчы көрөрмандар. Ушул Босталкын ансамблине баардыгына ден соолук, иштерине ийгилик, баардыгы жакшы жашап, баардыгы жакшынакай. Ушу кыздар, ушу 3 кыз турган 3 кыз жакшы наамала турган кыздар, эмгектери сиңди элге. Жигиттери да баардыгы жакшы иштешет, баардыгына өсөк салам, баардыгына ден соолук, үй бүлөлөрүнө ынтымак каалайт элем, баардык жакшы тилектерин баарын каалайт элем. Караколдон элим. Каракол жергесинен биздин жердештерибиз байланышка чыгып, жылуу каалоо тилектерин айтты. Менимче сиздердин ошол жактагы көрөрманыңыздар окшойт, Көрөрман болуп бизге ушуну кылдык. Эми жалпы кыргыз элибизге дагы бир музыкалык чыгарма арнайлы. Эмесе казак элинин оонуна жаратылган Майра Керим кызынын сөзүнө жазылган Махаббатым ай деген чыгарманы уктап Oynaya durgun sezimi
Бар болсын. Мына ушундай сонун чыгарманы жалпы көрөрмандарга тартылып аткан биздин элдик Боз Салкын ыр-би ансамблі сиздерге жагымдууларды тартылып атат. Бизде WhatsApp тармагынан дагы каалоо тилектер келип атат. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен Боз Салкын ансамблі тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым бар болуңуздар. Сиздерди куттуктап Назира, Чунара, Тумар деп смс каттарын узаткан. Жакшы, төмөндө да айтып өттүңүздөр. Анан бул маданият чөйрөсү негизи бир көп эмгекти, жана ошондой эле бир талыкпаган ишмердикти талап кылган кесиптердин бири десек жаңылышпайбыз. Анан азыр мен берейин деген суроомду бир аздан кийин уланталы. Бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен, саламатсызбы? Түз байланыштасыз, Ак чөлмөк программасы. Десек байланыштан узап кеткен экен. Анан айтайын дегеним негизи маданият кызматкерлери үчүн үй бүлөлүк жашоону жана ошондой эле маданиятты дагы алып кетиш абдан эле оор. Анан чыгармачылык десек болот да. Анан кантип жетишесиздер? Өзүңүздөр айткандай той аштар болот, анан маданий иш-чаралар болот. Кантип жетишесиздер? Бир айткандай силерде үй барбы дегендей турасыздар. Эми биз баягы өзүнүн эмгегин жогору коюп, кесибин сүйгөн адам баарына жетишет экен. Биз мынакей ушу үй бүлөбүздү ушу ансамбльден баягы Ак Суу районунда маданият үйүнөн үйүбүздү таап, сүйүүбүздү таап, балалы чакалы болуп, ошо балдарыбызга чейин бизде азыр эмгектенишет. Анан ошо жерде чоңоюп, мынакей балдарыбызды да өстүрүп атабыз, билимин да берип атабыз. Аны менен катар жумушка дагы өз убагы менен келип, бизден кийинки жаштарга үлгү таалим тарбия берип, баарына үлгүрүп келатабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошо ушундай болот экен да, эмгегиңди жогору койсоң, кызматыңды сүйсөң, үй бүлөңдү алып кетсе болот экен. Үй тиричилиги менен мына бул жигиттер дагы керек болсо өздөрү дыйканчылыкта кылып ийишет. Бирок ошол эле учурда бийди дагы калтырбай, ырды да калтырбай, мына монтип репетиция учурунда ушундай талыкпай эмгектен анан сиздерге жана жалпы кыргыз журтчулугуна тартылып келип турган кезибиз. Рахмат. Баракелде дейли. Бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы. Саламатсызбы? Алло. Сиздер дагы салам айтып койсоңуздар балким. Түз байланыштасыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Байланыштасыз сиз. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз. Бизде сыналгыдан эмес, бизде уюлдук телефондон тыңдасаңыздар, бизге тоскоолдук жаратпайсыздар дагы, өзүңүздөргө дагы тоскоолдуктар жарайт дейли. Бизде болсо СМС каттар бар экен. Саламатсыздарбы? Уметов Бакыт Жездеме салам жолдойм. Боз Салкын ыры ансамблі өркүндөп өсө бериңиздер, баардыгыңыздардын талантыңыздарды сыйлайбыз деп СМС узаткан экен. Анан келиңиздер, сиздерден дагы бир жагымдуу музыкалык чыгарма сурагым келип атат. Анда жигиттерибиз жагымдуу чыгарма тартып атабыз. Мырзаларыбыздын атынан, Мырзалардын атынан жалпы көрөрмандарга карагыз деген чыгармаларды айтып. Жалпы айымдарга арнайт экенбиз. Айымдарга арнайбыз. Олорду кечиңиздер менен дагы бир жолу. Sen ataman sensin
dostum seni sağınam Ağardın asır bağından İstem seni güzgünü kara Betimdeki salak dağıma Kara kız ay çıkara kız Al gün gördü hayran davağız Bağlalıktı abızlandı Çürçü gayra gülgü varağız Çürçü gayra gülgü varağız Kara kız ay çıkara kız Al gün gördü hayran davağız Bağlalıktı abızlandı Çürçü gayra gülgü varağız Çürçü gayra gülgü varağız Kara kız ay çıkara Баракелди, сиздер ырдап атканда мен дагы бир балалык кезиме барып келдим окшойт. Айтор биздин жүрөгүбүзгө жеткен бир сонун чыгармаларды тартылып атасыздар. Ар дайым эле ушундай булбулдай үнүңүздөр өчпөй кыргыз элине салымыңыздарды кошо бериңиздер. Анан кандай эл билбеген ийгиликтер болуп атат? Эл билбеген ушу күнгө чейин бийлик баягы ийгиликтерди жаратып келгенбиз. Ошон үчүн элдик ансамбль деп аталганбыз. Турция, Ливияга чейин барып, Москва, Россияда ошол жерлердин баарында өзүбүздүн желегибизди желбиретип, өнөрүбүздү тартуулап, кыргыз маданиятын көргөзүп келген Боз Салкын элдик ырби ансамбль 41 жылдан бери ушул жерде эмгектенип, өзүнүн эмгегин кылып, өнөрүн тартуулап келүүдө. Анан эми алдыда турган чоң максаттарыбыз бар. Мынакей көрүүчүлөрүбүз таң калат болуш керек. Ушунча убакыттан бери кайда жүрдү Боз Салкын деп биз өзүбүздүн жергибизде элибизге маданиятыбызды өркүндөтүүгө салымыбызды кошуп дегендей элдик ырларды нукура бийлерибиз менен далай жогорку деңгээлдеги концерттерди берип ыраазычылыгын алып жүргөнбүз. Анан эми ортодо жигит биздин көркөм жетекчи бир айдай эле болуп калды, жеңиш иштеп аткан бир айдай болуп калды. Анан дагы уш жерде бизге күйөрман болуп сыртта турат. Бул эфириңерге батпай калбады. Адилет Байгасиев деген мыкты жигитибиз бар, режиссер. Ал кишилерди да айтпай койсок болбос. Андан сырткары биздин ушу учурда маданият бөлүмүнүн башчысы, биздин жетекчибиз Койгелдиева Дүйшакан эжекебиз, жана маданият үйүнүн директору, мүдүрү Кыдырбаева Гүлзат эжекелерибиз мынакей азыр түн уйкудан калып биз менен кошо ак чөлмөк ойноп отурушат, сыртта күйүп. Анан ушул адамдардын демилгеси менен биз ушинтип сиздерге келип айлы түндө ак чөлмөк ойноп атабыз. Андан сырткары жергиликтүү бийлик дагы бизге демир учу кылышып, колдоо көргөзүп, ошентип анан ушул күнгө чейин жашап келатканыбыздын бир себеби ушул да. Буга чейин дагы болгон жетекчилер, мына азыркы учурдагы да жетекчилер ушу биздин өнөрүбүздү баалап, кийимибизди тиктирип берип, ырларыбызды тандап берип дегендей бийлерибизди коюп берип, анан жүзүбүз жарык болуп эл алдына чыгып жүрөбүз. Анан эми ошого да шүгүр дейлик. Анан алдыда ушул жигиттерибиздин, жетекчилерибиздин демилгеси менен, колдоосу менен чет жактарга чыксакпы деп атабыз. Жети дубанды кыдырып концерт берсекпи деп атабыз. Буга чейин 19-жылы келип отчеттик концертибизди бергенбиз. Негизи эле келип турабыз Борборгочу. Анан минтип мынчалык телевиденияга келип интервью берип дегендей андайды кылбап турабыз. Анан ушу акыл жаштан дейт экен, жаштарыбыз демилге көтөрүп келиңиздер. Бул жерден концертте 500 киши көрсө, телевидение аркылуу миңдеген кишилер чет жактан өдө көрөт деп анан бизди алып келип анан ушу жигиттерибиз ушинтип турган кези азыркы учурда. Анан кароо сынактарда да баш байгелерди жеңгенбиз убагында. Эл үчүн Эргенчинин баш байгесин ээсибиз. Тиги Россия жакта да орус, ал кезде Советтер Союзунда ошо Товарищ песняда лауреат болгонбуз. Турция, Ливиянын баарына эле Кудайга шүгүр, эми айтып отурса, эмгектенин артынан көптөгөн ийгиликтер келип атыптыр. Бизге бөлүнгөн убакыт деген учкан кош экен, убакыт жыйынтыкталып калды. Тилекке каршы ар дайым ушундай бир булбулдай болгон үнүңүздөр менен элибиздин маданиятына кошкон салымыңыздар көп болсун. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым эле ушундай бир маданияттан өзүңүздөрдүн ордуңуздарды таап жүрө бериңиздерге тилектешпиз. Айлы түнде biz oynadık ак çölмек